Тоғызтора районунун Борбору Казарман айылындагы орто мектептин 8 классында окуучусу Нурай Эсенбекованын минтип күрөш менен машыга баштаганына 2 жыл болду. Азырынча аргандай деңгээлдеги мелдештерде өз күчүн сынап көрө элек. Баарысынын өз убактысы бар деген анын айтымында эми бош учурлары мурдагыдай текке кетпей өзүн жактырганы менен алек. Балким баралына келгенде эл аралык аренада кыргыз туусун жербетишкен балбан кыздарыбыздын салышкан чыйырын улантаар. Мен өзім Айсулу Тыныбекова, Мерим Жуманазаровадай болгум келип, өзім машыгып баштадым. Дайыма келем. Менен да кыздар келет. Алар иногда келип турушат. Балдар менен бирге машыгатыңыз оор эмеспи сен? Балдар менен машыккан оор эмес. Алыскы өрөндөгү Нурай сыяктуу балдар кыздардын спортко кызыгууларына айылдын чоң ортосунда курулган дене тарбиясын чыңдоо комплекси чоң түрткү болгондугун айта кетүү абзел. Каргалык айыл өкмөтүнүн бюджетинен чегерилген 15 миллион сом акыркы тыйынына чейин өздөрчүлүктөн ыңгайлыктарында эч кемтик жок. Мында спорттун 4 түрү боюнча мелдештерди уюштурууга мүмкүн. Эгер ушул кезге дейин жергиликтүү волейбол, күрөш, кичи футбол менен машыгып келишсе, эми аларга бокс да кошулду. Дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан атайын бөлүнүп, ринг бир толук мат бөлүнүп берилген. Районубузда биринчи жолу ушундай жаңы заманбап зал курулуп, биздин балдарыбыздын кызуусу аябай жогорку деңгээлде. Кыздар да катышууга аябай кызыктар, келечекте жакшы дүйнөнү тааныткан жакшы спортсмендер чыгат деген үмүттөбүз. 2, 3, 4. Ал эми Нарын шаарындагы дене тарбиясын чыңдоо комплекси улуулардын да, кичүүлөрдүн да сүйүктүү жайына айланган. Эртели кеч ичи элге толуп, ден соолуктарын бекемдей издегендердин аягы үзүлбөйт. Шаймандары баш калкынан кем калбай, алар 350 чарчы метр аянтка жайгаштырылган. Залдын 4 тарабын төп кылууга Теңиртоолук жеке ишкер Кайрат Бакиров менчик унаа сатып алууга топтогон $8.000 сарптаган. Ошону менен бирге атайын адистерди даярдоодо эстен чыккан эмес. Бизде 2 сертифицированный тренерибиз бар, 2 тең сертификаты бар. Биз атайын Бишкектен окутабыз. Окутуп, бул жакта ошо ислам тренерибиз 6 жылдан бери иштеп келатат. Андан сырткары Айсулу тренерибиз бар, кыздарга ошо фитнес аэробика өтөт. Ал кызыбыз дагы окуп келген Бишкектен сертификаттары бар тренерлер. Тоғызторо, Нарын сыяктуу алыскы аймактарда дене тарбиясы менен спорттун жанданышына кандайдыр бир деңгээлде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин өткөн жылдагы Теңиртөө жергесине иш сапары түрткү болгондугун белгилейле. Ал берген тапшырмаларга ылайык ар бир региондо 20дан кем эмес спорт объектилери курулмакчы жана жаңыртылмакчы. Алардын арасында Нарын шаарындагы Ала Тоо стадиону, күрөш залы жана ден соолукту чыңдоо борбору бар. Алмак чөлкөмүндө күрөш спорттук комплекс курулууда. Быйыл 2023 бүтүп, буюрса кол иштетүүгө беребиз деп жатышат. Мындан сырткары дагы жерлерде районубузда спорттук комплекстер салынып атат. Анан бир катар бир 10 чакты калпайтып калбайын, бир 10 чакты спорттук объектилер ачылат быйыл 2025-жылы. Негизи учурда өлкөнүн бардык булуң бурчтарында сергек жашоого, сергек мамиле жасала баштагандыгына баарыбыз күбөбүз. Мындай жагымдуулукта эл аралык ири мелдештерде кыргыз спортчулардын ийгиликтеринин артары бышык. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тоғызторо району, Нарын шаары.